Адамзат бул жашоого жаралгандан тарта ар дайым ушул туура кесип тандоо жана бул жашоодо татыктуу жашоо үстүнөн күрөшүп келет эмеспи? Кесиптин адам жашоосунда бир нече түрү болгон, айрымдары заман оошкондо кесиптер өздөрүнүн актуалдуулугун жоготуп, кесиптер жок болуп кеткен болсо, айрым учурларда кесиптер ушул өзүнүн формосун же болбосо өзүнүн максатын алмаштырган учурларын да байкап келебиз. Ал эми бүгүнкү күндүн кесиби деп айтып келген бизде IT программист жааты болуп жатат. Анда ушул жаатта кененирээк сөз кылсак. Ооба, биз дагы ошол бүгүнкү күндө абдан кесиптешим айтып өткөндөй эле актуалдуу болуп жаткан, бүгүнкү күндө баары кызыгып, баары ошол жака баш оту менен кирип жаткан IT тармагы деп айтсак болот. Ал эми ошол IT тармагында бизге кеңири маалымат берүү үчүн атайын адисти дагы чакырып алганбыз. Анда бүгүн биздин студиябызда Турат Алыбаев агабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош болдук. Кутмандуу таңыңыздар менен эфирге чакырганыңыздарга абдан ыраазычылык. Бүгүн ошол жалпы эле халкыбызга негизи мен өзүм деле көптөн бери ошол IT тармагында жеке блог алып барып, ушул кесипти элге жеткирүүнүн аракетин көрүп келем. Анан ошондуктан сиздер эфирге чакырганда да абдан сүйүндүм. Сиздер аркылуу дагы жок дегенде бир адамга болсо да жетип калса мен абдан кубанычтуу болом. Рахмат чакырганыңыздарга. Чындыгында мисалы социалдык түйүндө отуруп сиздин өзүңүздүн баракчаңызда жеке сиздин тааныган адамдар, өзүңүздүн катталуучуларыңыздар эле болот да. Ал эми канчалык ушул жалпы маалымат каражаттары менен кызматташып, ушундай иш алып барсаңыздар дагы көбөйүп кеңейе берет эмеспи чындыгында? Ыраазычылык билдиребиз, таң эрте, кыштын ызгар суугунда келип ушундай бир жакшы маалымат бөлүшүп келгениңизге. Айтып өтсөк чын эле, мисалы 2000-жылдары өлкөбүзгө эң бир керектүү кесиптер деп ошол убакта жетишсиз болуп жаткан экономисттер, юристтер өтө мындай актуалдуу болуп, элдин баары ушул кесипти тандап окуп калыштыр да. Бирок бүгүнкү күндө ошол жумушсуз калган, мисалы жогорку билимдин ээлери деп ошол багытта ошол кесипти тандагандар деп калышат да. Ал эми бүгүнкү биздин доордо азыр бир 2015-тен тарта IT программист дегенди каяка окуйсуң, ушул жаатты тандап көрсөтүп калат эмеспи? Бул жаатты билген да билбеген адамдар да. Анан бул да келечекте ошондой бир мындай өзүнүн актуалдуулугун жоготуп койбойбу деген суроо пайда болот. Болушу мүмкүн. Бирок бул жерде мен айткым келген нерсе, мисалы ошол IT кесиби жетишсиздигинен андай болбойт деп ойлойм да. Мисалы азыр деле мен ойлойм эң мыкты юристтер дагы деле жок. Ошол эле медицинада дагы деле жетишсиздиктер бар. Болгону өзүңүз сөздүн башында айтпадыңызбы? Кесипти туура тандоо. Адам өзүнүн жан дүйнөсүнө жаккан, ошону аркалап кете ала турган, шыгы болгон, сүйгөн кесипти аркаласа, ошондо ал кесипти таштабайт эч качан. Мисалы, ошол кесипти тандап окуп алып, анан аны таштап коюп башка бир ишти кылбайт да. Демек, бул жерде бизде бир кесипти тандоодогу бир көйгөй бар. Мен көбүнчө көп айткан сөздөрүмдүн бири баягы ийгиликтин эс алуусу, каникулу болбойт деп айтам да. Мисалы адам эс албаса, каникул кылбаса, кантип мисалы иштей берет? Кантип эс албай иштей берет? Анткени ошол кесибин сүйгөн үчүн да. Мынтип ошол кылып аткан ишинен бир рахат алган үчүн, кайф алган үчүн, ошон үчүн бул ишти кылат да. Ошон үчүн туура тандаш керек. Мен ойлойм, мисалы, эгер экөөңүздөр ушул кесипти сүйбөсөңүздөр, эртең менен бул жакка келатканда абдан капаланып келесиздер да. Ох, бүгүн да жумуш депчи. Эгер сүйгөн болсоңуздар, сүйүнүп келесиздер да. Бүгүн дагы жумуш депчи, бүгүн дагы жыргап иштейм деп. Ошондуктан көбүнчө бул IT тармагын тандагандар деле, деги эле ошол юристти тандагандар деле, медицинаны тандагандар деле муну сүйүп тандаса, анда алар мындай эс албай эле иштей берет. Тескерисинче ишке барганда, иштегенде эс алат да. Мен IT тармагын биринчи тандаган кесибим эмес. Мен негизи 11 жыл кыргыз тили адабиятынан мугалим болуп иштеп жүрүп, анан сиздер айткандай баягы тренд болуп, модага айланып, элдин баары IT деп атканда, мен өзүмдүн мектептеги окуучуларыма туура багыт берүү максатында IT-ни изилдеп баштагам. Анан барып өзүмдүн да кызыгуум ойгонуп, анан кесип алмаштырса, кайра окуса эч качан кеч эмес экенин билгенден кийин, ошол 2020-жылы карантин учурунда 1 жыл үйдө отуруп окуп, анан ушул тармакка өткөм да. Демек, максатты туура кое билишибиз керек экен да. Ошо өзүбүзгө жаккан гана кесипти тандашыбыз керек экен да. Кайсы гана кесип болбосун, ошол кесипте мыкты болсоң, ар дайым актуалдуусуң деген тема, деген сөздү айтсак болот экен. Анан ушул жөндөм деп да айтып калбадыңызбы?
Анан ар бир кесипке чындыгында бир жөндөм керек, анан сөзсүз түрдө тынбаган аракет керек дегендей. Анан бул IT тармагына кайсы жөндөмдөрдү баса белгилеп айтар элеңиз? Көбүнчө математикадан абдан бир кыйын болуш керек, логикалык жактан жакшы бир терең ойлоно билиш керек деп айтышат. Чет тилин жакшы билиш керек деген сыяктуу. Ооба. Эми булардын бардыгынын негизи орду бар, жөнү бар да. Анан чынында мисалы азыр IT тармагында иштөө үчүн азыр сиз айтып аткан нерселердин бардыгынын кереги жок деп атышат да. Жок, андай эмес. Чынында мисалы бизде азыр программисттер чыгып атат, баягы IT-нин эң мындай бир жөнөкөй жактарына кирүү үчүн мисалы математиканы билүүнүн зарылчылыгы жок. Англис тилди билүүнүн зарылчылыгы. Бирок биз ушу эптемейден кутулушубуз керек да. Эптеп ошол жерге кирип алайын, математиканы билбесем деле эптеп иштеп жүрө берейин дебей. Мисалы мен деле айттым го, кыргыз тилчимин. Математиканы дагы деле жогорку деңгээлде билбейм да. Бирок мен билбейм деп ошону менен тура берсем, анда баягы эле юристтердей болуп калышы мүмкүн да. Көптүн бири болуп дегенде. Бир күнү эмне болом, бул жерден менден жакшылар келет, сүрүп чыгарып коет да. Ошон үчүн адам ар күнү өнүгүүнүн үстүндө болсо, чынында программалоо мурда эң башында бир гана ошо математика менен болгон. Барып ошол жеңилдеп атат. Айрыкча азыр мына искусственный интеллект дегендер кирип, керек болсо азыркы учурда программисттердин ичинде да кооптонуу болуп атат. Анткени искусственный интеллект бир ондогон, жүздөгөн программист аткара турган ишти аткарып коюп атат да. Ошон үчүн биз керек болсо ошончолук деңгээлде болушубуз керек. Искусственный интеллектти биз башкарышыбыз керек да. Муну үчүн Нурзада сиз айткандай тынымсыз аракет керек, тынымсыз окуш керек. Баягы айтиге кирип, жакшы айлык алсаң эле анан жыргап эле жатып калбайсың да. Күнүгө окуш керек, ар күнү окуш керек. Эң сонун демек максатыбыз акча табуу эмес, а ошол нерседен рахат алуу болуш керек экен. Ооба, сөзсүз. Анан мындай стереотип деген нерсе бар го, бизде калыптанып калган. Ушу көбүн эсе IT тармагын же программисттер дегенде ушу компьютердин астынан чыкпаган адамдар, анан бир арык келген, ошол жакта эле отура берген, ач кийген адамдар мындай эсибизде калган да. Бирок сиз андай эмес экенсиз. Ким биздей эле деп. Балким негизи бирок чынында көп адамдын энергиясын алат. IT оңой эмес. Балким алдыда мен деле ошо сиздер ойлогондой адам болуп калышым мүмкүн. Чындап эле өтө көп компьютерде отурабыз. Бул оңой эмес. Анан ошол эле учурда бирок мындай азыр заман айрыкча бул социалдык тармактардын өнүгүп атканы, интернеттин өнүгүп атканы бизге абдан пайдасын берип атат. Мисалы ушул 2-3 жыл аралыгындагы эле IT дүйнөмдө мисалы мен абдан көп мындай ден соолук жагынан жабыркадым да. Көзүм ооруду, белим ооруду дегендей себеп көп отуруп анан изденесиң. Дагы ал жакта иштегиң келет да. Бат эле мынтип майып болуп жатып калгың келбейт да. Анан эмне кылыш керек? Ден соолукка зыян келтирбегендей кантип иштешим керек Ден соолукка кам көрүп баштадык. Спорт менен алек болуп, мурда баягы жыргап эле, тамак ичип эле, курсакты чыгарып эле жүрө берсек, кой деп ойлонуп, себеби курсакты тартыш керек экен, ден соолукка кам көрүш керек экен, туура тамактаныш керек экен, туура отуруш керек экен. Ошол эле учурда көзгө кылына турган атайын эрежелер бар экен, мындай разминкалар, ошолорду жасаш керек экен деп көнүгүүлөрдү мындай изденүүнүн үстүндө болуп атабыз да. Анан бул нерселер адамды албетте арыктатат экен, анан очки кийүүгө алып барат экен дегендей. Эң сонун Турат агай, негизи эле мындай ден соолукту тобокелдикке салып, анын кыянаттык кылбай, бирок ошо менен биргеликте жакшы жашоо курууга бир мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөн кесиптер барбы? Өзүңүз мугалим катары 11 жыл эмгектенген адам катары айтсаңыз. Мугалим деле ошол тынымсыз балдарга сабак билим берип атып, ал адам да чарчайт. Мээзи жаатынан IT көзүн алдырат деген сыяктуу, сыртта иштегендер андан башкача мындай ден соолукту коротпой иштей турган жумуш. Эң оңой жумуш кайсы деп сурагыңыз келип атат окшойт. Негизи Арген мырза туура суроо. Биз билбейм, көр тиричилик деген сөз бар го элибиздечи. Бир нерсеге кирсек, ошого байланып эле болгон нерсебизди ошого арнап салып, ошо ден соолуктан айрылып калат экенбиз да. Мен ойлойт элем, бир эле IT эмес, бардык кесипте ошол туура жашоону үйрөнсөк, мындай туура тамактануу эң биринчи маанилүү нерсе. Ошол эле учурда
ден соолукка кам көрүү, ден соолук бул эң биринчи аманат да адамга. Андан кийин ошол эле учурда үй бүлөгө көңүл буруу, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде психологиялык ден соолук да. Мисалы үй бүлөңдө чыр-чатак болуп турса, үй бүлөңдө келишпестик болуп турса, адам мындай толук кандуу жакшы ойлонуп ишти алып кете алат деп айтыш өтө кыйын. Ошон үчүн бул нерселерге бир эле программисттер эмес, бардыгыбыз жалпы эле журтубуз көңүл бурса жакшы болот. Ошол эле мугалимдер мисалы ар дайым өзүн өнүктүрсө. Өткөндө бир отуруп мындай бир ой келди, мисалы мектепте эмне үчүн биз абдан жакшы окубадык, неге мындай бир эл аралык деңгээлде бир деңгээл көрсөтө албадык деп. Анан IT тармагына киргенден кийин байкадым, мисалы программисттер ар деңгээл өскөн сайын мисалы айлык өсөт экен да, айлык маянасы өсөт экен. Анан балким бизде деле системаны мисалы мугалимдерге ошондой кылып койсо, балким жакшы окуйт белек деген ой келди. Бул бир шылтоо. Бирок ошондой кылып койсо мугалимдер дагы көбүрөөк изденет беле. Мисалы бир мугалим жылына сөзсүз 1-2 жолу семинарга барып келсе, ал барып келген семинарына байланыштуу, деңгээлин өстүргөнүнө байланыштуу анын айлыгы өссө, мисалы азыр мен билем мугалимди бир жака семинарга жибериш абдан оор. Ал каалабайт анычы, анткени ага барып келсе деле эч нерсе өзгөрбөйт экенин билет. Бирок ага барып келгенден кийин айлыгы өсүшүн билсе, менимче мугалимдер өздөрү барат беле дейм да. Чындыгында мисалы баардык кесиптерде ошол эле энергетиктер жаатында да ошондой го, квалификация жогорулаткан сайын баары бирдей иштейт, бирок тигин айлыгы жогорураак да. Ошол сыяктуу мугалим мыкты сабак бергенде жараша да айлыгын кошуп турса, ошондой бир критерийлер болсо, ийгилигине жараша да. Ошондой бир критерийлер менен анын айлыгы өсө турган болсо, мисалы программисттерде junior деп коет, жаңы башталгыч программист, анын айлыгы башталгыч. Анан middle деп коет, аныкы дагы жогору болот. Senior деп коет, аныкы дагы жогору болот. Бул баягы иш тажрыйбасы, стажсы, ошол эле учурда үйрөнгөн нерселерине байланыштуу да. Мисалы жөн эле 10 жыл өткөндөн кийин эле бир жаткан программистти senior деп койбойт. Ошондой эле мугалимдер дагы ошондой бир өсүш кылганында мен ойлойм да, мугалим мектептен кетпей иштесе керек эле депчи. Сиз азыр тепкичтерге бир бөлүктөргө бөлүнөт деп калбадыңызбы айтымда? Анан сиз өзүңүзгө өзүңүз мындай баам салып көрө турган болсоңуз, сиз азыркы күндө, бүгүнкү күндө кайсыл тепкичке келип калдым деп айта аласыз? Мен негизи өзүмдү junior деп эле эсептейм. Бул башталгыч эле. Анткени мен жаңы эле бул тармакка кирдим. Эми болгону башка кесиптештерден айырмаланып, IT-де деле бул ошол сүйлөй билүү жөндөмү, жаза билүү жөндөмү жогору бааланат экен. Ошондуктан эле мисалы менден кыйын программист досторум бар, менден кыйын агайларым бар. Бирок ошолор ушундай эфирге келбей, мен келип атам да. Анткени мен ошол балким мугалим болгонум үчүн, балким ошол кыргыз тилчи болгонум үчүн ошол кесибим дагы мага бул IT тармагында жардам берип атат да. Анан баягы негизи биздин элибиздин канына сиңген нерсе да, өзүңө каалаган жакшылыкты башкага кааламай жашай албайсың да. Туура. Анан мен дагы ушул тармактын бир артыкчылыктарын көрүп, мурдатан эле ошо мектепте иштеп жүргөндө окуучуларыма бул кесипти сунуштап келгем. Анан эмнеге азыр токтоп калайын? Азыр дагы көбүрөөк жеткирүүнүн аракетин көрүп, дагы көбүрөөк адамдар ушул IT-ден өзүнүн ордун тапса экен деп атам. Анткени мисалы юрист балким ушул өзүбүздүн эле аймакта чөйрөдө иштеп калышы мүмкүн да. Айрыкча мен IT-ге эмнеге көбүнчө үндөйм? Азыр миграция абдан күч алып кетпедиби? Жаштарыбыздын баары эле чет өлкөгө чыгып иштеп, ал жактан акча тапкысы келет. Эми акча табуу жаман нерсе эмес. Анан мен ошону ойлонуп атам, ошол жаштарыбыз өзүнүн ден соолугун, кара күчүн кетирип, башка мамлекеттерге барып, ал жакта эми айрыкча ошол баягы кара жумуштарды кылып, мындай биздин өлкөбүздүн дагы имиджин төмөнгө түшүрүп, булар байкуштар эптеп эле ушинтип жан багып жүргөн эл экен дебей, акыл менен, билим менен дагы чоң иштерди кылат белек деген. Айрыкча мына азыркы эле бизден мурдагы эфирде төкмөчүлөр келип, Манас тууралуу сөз болуп атат. Ошо Манастай бир алып дастанды жараткан ушул эл IT тармагында деле ошол Илон Масктардай, Марк Цукербергтердей алып дүйнөгө таанымал бир иштерди алып чыга алат деп ойлойм да. Мисалы биз ушинтип ушул тармакка аракет кыла берсек, IT жаатында мисалы баарыбыз Марк Цукерберг боло албасак дагы бир
бир кыргыз жараны ошо Марк Цукербергдей болуп дүйнөнү камтыган бир проект жасап чыкса, бул өзү эле Кыргызстанды кризистен алып чыгып, өзү эле Кыргызстандын тышкы карызын жаап кое турган маселе да. Ошон үчүн мен бул жаатка ошон үчүн көбүрөөк көңүл бурам, басым жасайм. Айтып калбадыңызбы, буга чейин кесибим башка болчу, ошол мугалим болуп эмгектендим деп. Анан бул IT тармагына секирик жасаганда, турмушуңузда, жашооңузда кадимкидей эле бир бурулуш болду да. Анан бул чечимге кантип келдиңиз? Буга деле аябай бир чечкиндүүлүк керек. Негизи бизде көбүнчө көнүп калган бир рамкага түшүп алган нерсе көбүрөөк эмеспи? Ооба, бул жаатында чындап келинчегимдин салымы абдан зор. Моралдык дагы, материалдык дагы. Эми үй бүлө болгондон кийин үй бүлөгө да көңүл буруш керек. Анан мен 1 жыл толук иштебей жатып окудум. 1 жыл чындап аял киши үчүн, деги эле мындай үй бүлө үчүн мындай эч нерсе киреше жок жатуу бул абдан оор. Атам менен апам туура түшүнүп колдоп, 1 жыл бизден эч нерсе күтпөй, курсагыбызды тойгузуп багып атты. Бирок ошол эле учурда келинчегим дагы макул, мен сизге ишенем, окуп ушул IT жаатында ийгилик кыласыз, мен ушул 1 жыл бою көйнөк кийбейм, крем сүйкөнбөйм деп мындай 1 жыл толук түшүнүп, 1 жыл окудум, бирок дароо эле абдан сонун болуп кеткен жок. Туура. Ошондо деле мындай окуп бүтө калып эле ишке киргенде деле мындай дароо эле укмуш айлык алып, баардыгын камсыздап кое алган жокпуз. Дагы 1 жыл, мындай айтканда, мен окуп баштаганыман мындай кичине баягы курсак тоюп калганга чейин толук 2 жыл өттү. Бул деле чоң сабырды талап кылат, айрыкча ошол аял кишинин колдоосу, жубайыңдын колдоосу бул абдан чоң жакшылык экен. Айрыкча ата-эне дагы колдоп турса, ишенсе, анан кыла алат экенсиң да. Балким мен деле ойлойм, келинчегим жата берем ушинтип, мага деле көйнөк алып беришиң керек десе, балким таштап коюп кайра эле мурунку ишиме барышка туура келет беле. Кыйын эле болду, бирок жакшы болду. Негизи сонун айтып өтсөңүздөр, негизи ушул программисттердин бир нече баскычтары бар деп калбадыңызбы? Анан кыргыздар мындай бир нерсени ойлоп тапкан жагынан кичине кыйыныраак болсо, бирок көргөн нерсесин бат үйрөнүп кетет деп коет го. Андыктан ушул Кыргызстанда мындай мыкты айтишниктер, ошондой жогорку баскычтагылар барбы негизи бизде? Кыргызстанда деп айтпайлы, бирок кыргызстандык болгон андай программисттер көп. Мисалы, ошол эле Google компаниясында ошол эле senior программист болуп иштеген, Facebook'та иштеген, деги эле дүйнөдөгү ошол алып IT компанияларда иштеп аткан. Ошол эле учурда өзү деле мындай стартап деп коет го, баягы азыркы заман тили менен бир IT бизнести баштап алып чыгып аткан жигиттерибиз абдан көп. Мисалы, ошол эле Amazon компаниясында ошондой жогорку деңгээлге жеткен, жакшы айлык тапкан, жакшы киреше тапкан жигиттерибиз бар. Бизден улуу агаларыбыз бар. Көп болгону балким жалпы элге таанылбай аткан болушу мүмкүн. Бирок дагы өсүп келаткандар, мурдатан бери иштеп келаткандар абдан көп. Негизи таанылбаган кесиптердин бири болсо керек, айтишниктер, мындай өзүн жар салып, мугалим болуп, таанытпаган деле болбосо. Анан бир айтылган жакшы кеп бар эмеспи? Негизи башка тилди үйрөнгөнгө бир балким ашып кетсе 1 жыл убакыт керек, бирок эне тилиңди үйрөнгөнгө өмүр бою аракет кыласың депчи. Анан сиз ушул кыргыз тил жаатына сабак берип келдиңиз. IT тармагын үйрөнүп жатканда, мисалы, окуучулардын айырмачылыгы болот бекен ошол тилди үйрөнүү менен IT-ни үйрөнүү? Кайсыны жөндөмдүүрөөк, батыраак кабыл алып кетет? Негизи бул IT-нин негиздери деле биз мисалы программалоо тилдери деп айтабыз да. Ал деле тил болгону, ал мисалы компьютердин тили. Биз жазып аткан коддорду компьютер түшүнгүдөй кылып жазабыз да, бирок ал жерде деле кыргыз тил, англис тил деген сыяктуу программалоонун тилдери бар. Ал жакта деле тил үйрөнөсүң, бул жакта деле тил үйрөнөсүң. Менин ушул IT-ни тезирээк өздөштүрүп кетишиме дагы бир себеп ошол балким тилчи болгондугум болуш керек деп ойлойм да. Анткени ал жакта дагы бир стилистика бар, ал жакта дагы кадимкидей ошол өзүнүн ыкмалары бар. Кадимки эле тил үйрөнгөндө үйрөнөсүң. Ошон үчүн болуш керек. Анан тил үйрөнүү деле, ошол IT тилин үйрөнүү деле бирдей эле кыйынчылык. Мындай оңой нерсе жок. Анан жана айтып өткөнүбүздөй, мисалы, англис тили канчалык маанилүү деп калбадыңыздарбы? Бул башында маанилүү болбосо дагы,
алдыда маанилүү экенин сезгенден кийин мен дагы мисалы англис тилин окуп баштагам. Курска барган жокмун. Ошол телефон аркылуу Duolingo деген приложение бар, ошону как раз 1-2 күн мурда 2 жыл болду толук. Бир дагы күн калтырбай окуп келем да. Мен муну менен негизи мен бир курска бара калып тез эле англис тилин үйрөнүп алсам болот эле. Азыр сиз айткандай эле нерсе бул деле. Бир тилди үйрөнүш үчүн негизи өмүр бою үйрөнүш керек. Айрыкча өзүңдүн тилиңди өмүр бою үйрөнүшүң керек. Ошондой эле биз деле мен ушул англис тилди өзүмдүн тилимдей билип калыш үчүн өмүр бою окушум керек. Анткени азыр IT аламы англис тил менен тыгыз байланыштуу болуп атат. Ошон үчүн бул Duolingo деген колдонмону, тиркемени ошол 2 жылдан бери мисалы бир дагы күн калтырбай окуп келем да. Анан баягы башкаларга дагы мындай айтканда сөзүң өтүмдүү болуш керек да. Мисалы IT-ни ошол эле 2 жылдан бери бир дагы күн калтырбайм, карайм, окуйм, кандай жаңылыктар болуп атат, мен эмнени үйрөнүшүм керек. Күнүгө окуй турган нерсе көп да. Көбүнчө биздин мен баягы коомчулук менен иштешип жүрүп байкаган нерсем ушул болду. Бардыгы эле мындай кирип эле окуй калып эле укмуш болуп кеткиси келет экен да. Ошол болбойт. Мындай бир тармакта мыкты болгусу келсе, элибизде бекер жерден айтпаптыр да, дарак бир жерден көгөрөт депчи. Мунун эки тарабын тең караса болот. Дарак бир жерден көгөрөт, мындай өнүп өсүп өнүгөт, же болбосо мындай эч кыймылсыз жата берсе, дарак бир жерден көгөрөт деген мана көгөрүп кетет да, чирип кетет. Бул эки тарабын тең караш керек. Ошон үчүн аз окуш керек, жанды кыйнабаш керек. Анан бүгүнкү күндө ушул атайын бир курстар дейбизби, же болбосо атайын бир кишилер дейбизби, 2 айда, 3 айда ушул IT адиси кылып чыгарабыз деген да бир жарнамалар көбөйүп кетти. Анан негизи эле ушул мыкты адис болуп чыгуу үчүн, же болбосо күн сайын биз канча убактыбызды коротуп, кандай аракеттерди көрүп, ошол сиз мисалы 1 жыл, 2 жылда ушул акырындап калыпка түштүм деп калдыңыз. Кандай болуш керек негизи? Ошол 2 ай, 3 айда болуп кетет деген нерсенин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул кыйын, чынында, өтө кыйын. Болгону бул 2 айлык, 3 айлык курстар эгерде ошол келген адамга ошол кесипти сүйдүрө алса эле болду. Ушул тармак меники экен деп ошону алып кетсе болду. Ал мисалы 2 ай, 3 айда программист кылып чыгара албайт. Мисалы бизде мен дагы үйрөтөм. Биз 6 ай үйрөтөбүз, бирок ошолорду айтам да, 6 айда программист болуп чыга албайсың деп. Анда эмне окутуп атасыңар дейт да. Бирок мен 6 айда ошол кесипти сүйдүрүп, баягы базалык деңгээлин берип, ушундай ошол жактын эшигин ачып койгонго аракет кылам да. Ошон үчүн күнүгө убакыт бөлүш керек. Бул баягы эшигин ачып, ошол тармакты түшүнүп, сүйүп алса, анан бул адамдын жеке өзүнө дагы байланыштуу. Мисалы, көп байкайм да, кээде өзүмдүн окуучуларым кээде карасаң аз эле жарым саат убакыт бөлөт, бирок жакшы кетип атканын көрөсүң да. Бирок күнүгө туруктуу күнүгө өнүгүш керек. Мисалы, үзүлүп калганда болбойт да. Каникулга барып келейин, анан эс алып келейин, анан бүгүн дем алыш эле жата турайын, жок. Бүгүн дем алыш, мисалы, бүгүн дем алыш болсо, мен деле эс алам. Мен деле үй бүлөмө көңүл бурам. Мен деле кыздарымды эшикке алып чыгып сейилдетип келем. Бирок бир убактым бар да окуй турган. Дем алыш болсо деле, каникул болсо деле. Эми биз деле адамбыз, кээде ооруп каласың. Мисалы, 1-2 апта мурда абдан грипп катуу жүрдү. Биз терминатор робот эмеспиз. Мен деле грипп болдум, менин үй бүлөм деле кыйналды. Бирок грипп болуп атам деп эле жатып алганда болбойт да. Кичине басыш керек, кан жүгүртүш керек, барып бир 10-15 мүнөттө компьютерден бир нерсе окусаң болот. Болгон эле ошол баягы туруктуу болсо адам. Бул мен ойлойм, кайсы эле кесипте болсо ошондой адам туруктуу болушу керек депчи. Мындай эс алайын, анан эс алып келип окуйын деген нерсе болбойт. Күнүгө окуш керек, күнүгө өсүш керек, ошол эле. Жана билейин десең өсөсүң, билемин десең өчөсүң дегендей эле да. Ар дайым бизден өстүрүш керек. Анан негизи эле бүгүнкү күндө коомчулукта ушул программист, IT жат, чет тил үйрөтөбүз деген курстар өтө көп да. Анан ар бири өзүнүн өзгөчөлүгүн, актуалдуулугун, үйрөтүү жөндөмдүүлүгүн, өзүнүн ыкмасын айтып келет. Сиздердин курста, мисалы, сиздер программист жат үйрөтүп келесиздер, кандай артыкчылык, өзгөчөлүктөр бар? Мен ошол өзүбүздүн кардарларга да дайыма айтам, бизде эч кандай деле артыкчылык жок. Керек болсо ошол биз окутуп аткан курсубузду YouTubeга бекер чыгарып атабыз. Айтам да, мисалы, кээ бир айтат,
агай төлөй албайт экен, мен аны арзандатып берсеңиз депчи айланайын. Эмнеге арзандатып берем? Бекер чыгарып койдум. Пожалуйста, окуй бериңиз. Болгону баягы биз мамиле кылабыз да. Ошол кесиптин артыкчылыгын айтып түшүндүргөнгө, күнүгө окуганга, ошо шыктандырганга аракет кылабыз. Болгон эле ошол мындай өзгөчө бир артыкчылыгы жок. Мен кээде ошол биз окуткан эле тармакты сурашат да, мисалы, эң жакшы курс каякта бар, каяктан окусам болот десе, мен Мегакомду сунуштайм. Себеби абдан бир жакшы аракет кылып атышат. Мегаком эмнеге антип окутуп атат? Өздөрүнө адис керек болгон үчүн. Өзүңө адис керек болуп атканда эң жакшы окуткуң келет да. Мегакомду сунуштайм, барсын окушсун. Бул мындай бизге эле келип үйрөн дегенден дайыма алысмын да. Себеп дегенде бизде өзгөчө бир артыкчылык, өзгөчө бир ыкма методика деле жок. Эл окуткандай эле биз деле анткени айрыкча биз окутуп аткан нерсе бул ошол бул Google компаниясынын продуктусун, ошонун тилин окутабыз да биз. Google компаниясы аны интернетке өзү деле ачык чыгарып койгон. Ал жакта деле бекер жатат. Болгону интернеттеги эле маалыматты алып эле беребиз. Ачык эле нерсе. Баягы мектепте окуганда деле ошондой да. Баягы библиотекада турган эле китепти алып келип мугалим окутуп атат да. Ооба. Кааласа адам аны библиотекадан өзү деле окуса болот эле да. Болгону биз ушул кесипти сүйдүргөнгө, ошону алып кеткенге, таштабаганга, үндөгөнгө аракет кылабыз да. Өзгөчө деле бир артыкчылык жок. Болгон адам өз изденүүнүн үстүнө жүрүш керек экен да. Мисалы, ошол эле эмени билебиз да. Джек Лондондо делечи бир китепкананы кирип окуп коюп, дүйнөгө аты ачкан жазуучу болду да. Болгон адам мугалимге же ошол курска гана мындай ишеним артып, ушулар мени окутуп, мээримди ачып салып коет эмес, аракет кылыш керек. Андай болбойт, андай болбойт. Мен муну да көп айтам. Мага ишенип, бизге ишенип келип албадыңбы депчи. Биз эч нерсе кыла албайбыз. Айрыкча бул баягы динибиздеги деле айтылган нерсе да, адам өзүн өзгөртмөйүн, Кудай Тааланы өзгөртпөйт. Адам өзүн өзгөртүш керек. Биринчи өзүнөн аракет кылып, мен жакшы жакка жылайын десе, анан болот да. Башка бирөөгө эч качан мындай кыргызда аябай сонун жакшы макал бар. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт дейт да. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт. Мисалы, мен кыйын болуп кетип атсам, менин жанымда жүргөн адамга пайдам тийбеши мүмкүн. Бирок эгер ал адам өзүн өзгөртөйүн десе, ушул мындай жакшы кетип атыптыр, ушул адам жанында болоюн десе, жакшынын шарапаты деген бар да. Жакшыдан жакшы нерсе жугат негизи. Бирок ошо адам өзү аракет кылса да, жакшынын жанында жүрүп деле жаман адамдар болуп атпайбы? Ал өзүн оңдоюн деген адам любой жерден оңолот, оңдобойюн десе, анда кандай жерде жүрсө деле айырмасы жок. Анан баарыбыз билгендей эле бул кесип техника менен түздөн түз байланышта да. Анан ошол жаңыдан ушул IT тармагына баш багып аткандар көпчүлүгү билбейт. Мисалы, кандай ноутбук колдонуш керек, кандай программаларга ээ болуш керек ал деген сыяктуу. Бул жаатта кандай кеп кеңеш берер элеңиз? Ооба, чындап бул жагында көйгөй бар. Менден да көп сурашат, кандай ноутбук алайын. Анан бул жерде маркасын сурай беришет. Кайсы маркада ноутбук жакшы деп. Чындай келгенде бул маркалары айырмасы жок. Бардыгы эле бирдей болгону, ичинде ошол техникалык өзгөчөлүктөрүн караш керек. Булар боюнча негизи мен өзүм Instagram баракчамда дагы атайын макала жазып, жогорусуна тиркеп койгом. Ошол жактан мындай техникалык жагын толук окуса жакшы болот. Эми мындай кыскача айта турган болсок, негизи ошол Core i5 10-чу поколениясынан жогору болсо, анан ошо техникалык өзгөчөлүктөрү жакшы болсо жакшы болот да. Анан азыр мисалы SSD деген тез иштей турган дисктер бар, ошондой салынган болсо, ошол жактарын караса, анткени чын эле IT тармагы абдан татаал. Анан аны мындай окуп үйрөнүш татаал болуп атса, өзүң компьютериңде катып жакшы иштебей атса, ого бетер татаал болуп кетпеш керек да. Шарт түзүлүш керек, сөзсүз. Сонтура дагы негизи буга чейин ушул Зайырбек Ажыматов көз тирүү кезинде акыркы жолу ушу сүйлөшүп маектешип калганда айтты эле да. Биз бүгүнкү күндө керек болсо Айтматовду толук таанып деле экенбиз депчи. Айтматовдун чыгармасында биринчи мугалимди окудук дейбиз, бирок анын жашообузга киргизе элекпиз депчи. Бүгүнкү күндө кайсыл гана тармак болбосун биринчи мугалимдер жеткиликсиз. Дүйнөдө биз мурун калыпка салынып калган эски гана кесиптер калды. Ушул эле биз азыр сөз кылып аткан IT тармагын, программист жаатындагы мыкты биринчи мугалимдер болсо, анда коом өзгөрүп, жашообуз башкача болот эле депчи. Андыктан ушундай ар бир кесипке ушундай биринчи мугалим керек чындыгында. Бул жаатта ошондой мыкты иштер жасап жүрө бериңиздер. Биринчи мугалим деген түшүнүк бул өзү билгенден балдарын андан көбүрөөк үйрөтөйүн деген гана билим болсо керек, Анан сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мен жаңы үйрөнчүк деп эсептейм өзүмдү депчи.
негизи ошол башка жогору баскычтарда болуп деле бирок ушундай сабак берип үйрөтүп жүргөндөр барбы негизи? Анткени адам даражасы өскөндөн кийин текеберчилик пайда болуп калат деген дагы бир сөздөр бар эмеспи? Ооба, негизи ошондой нерселер бар. Андай программисттерди да көрүп жүрөбүз. Себеби бул жааттын мисалы айлык акысы да жакшы, анан өзүнүн жашоосун жолго коюп алган, башына ортокусу келбеген андайлар деле бар. Бирок эми көп эмес, бирок тескерисинче ушул IT тармагына киргенден бир нерсени абдан байкадым. Программисттер негизи өтө жөнөкөй болушат экен. Мындай билгенин дайыма үйрөткүсү келет да. Мисалы мен деле ошол менден жакшы билген программисттер үйрөтпөсө алдыга жыла албайм. Алар жол көрсөтүп турушу керек. Мисалы сөзсүз алардын аркасы менен жылабыз да. Анан мен абдан жакшы билген ошондой жогорку деңгээлдеги программист эми өзүн сеньор деп эсептейби билбейм. Биз үчүн сеньор Мурат Жумашев деген жакшы байкебиз бар. Көп жылдан бери ушул тармакта жүрөт. Анын деле биринчи кесиби IT эмес, бирок экинчи кесиби болсо дагы ошол өзүнүн деңгээлин өстүрүп, ошол учурда абдан жакшы айлыктарга жетип, ошол Кыргызстанда туруп чет өлкөдө иштеген жакшы байкебиз бар. Бул ар дайым ошол өзүнүн билгенин бизге айтып, кеп кеңешин берип, дайыма коомчулукту мындай өстүрүүгө, алдыга жетелөөгө аракет кылып келет. Мындайлар абдан көп. Мисалы мен өзүмдүн жеке устатым десем деле болот. Чогуу көп иштерди кылдык. Азамат Акматов деген агайым бар. Бул деле ошол канча убакыттан бери IT тармагында жүргөн адис. Өзү кыла берсе болот эле. Мисалы айрыкча мен ушул деңгээлиме келишиме түздөн түз себепкер. Өзү жетелеп, бардыгын өзү көрсөтүп, турат, мындай кыл, болду, бул эски дүйнө эмес, IT башка, мындай ойлонуш керек деп, керек болсо ошол ой жүгүртүүлөрүбүздөн бери оңдоого аракет кылган Азамат байкеге мындай терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле Мурат байкеге бул жакта жана да айттым, мисалы Амазондо иштеп эмгектенген Эсен Сагынов деген жигит бар. Ал да өзүнүн Кыргызстанда компаниясын ачып, IT жаатында коомчулукту өнүктүрүүгө, ошол эле учурда IT тармагын Кыргызстанда өнүктүрүүгө чоң салым кошуп келет. Бизге ар дайым кеп кеңештерин кээде мындай түз отуруп айтса, көпчүлүк учурда мисалы биз IT тармагында мисалы алардын жазып койгон макаласынан эле канча нерсе үйрөнөбүз. Анан айрыкча азыр ошо кыргыз тилинде жазганга көп басым жасап атышат. Жалпы коомчулукка жеткиликтүү болсун деп. Мен өзүм да ошол кыргыз тилинде жазууга абдан ар дайым аракет жасап атам. Кичине бир нерсе үйрөнсөм да, кичине бир нерсе билсем дагы ошол кыргыз тилинде жеткирейин деп аракет кылып атам. Көп андайлар көп. Анан ар бир тармакта негизи ар бир жумуштолу алдын ала пландар түзүлөт. Анан бул жакта дагы сиздин дагы ушул жеке өзүңүздүн, жеке ушул окуучуларга деген алдын ала бир жылдык планыңыз бар чыгар. Сөзсүз пландарыбыз бар. Азыр даярдап койдук. Кудай буйрса, керек болсо ошол биз окуучуларга окута турган планыбызды баардыгын ачык коомчулукка жарыялап коелу деп атабыз. Себеби баардыгы эле келип бизден окуганга мүмкүнчүлүк ала албашы мүмкүн, бирок мисалы дисциплинасы жакшы, үйдө отуруп өзүм окуй алам деген мисалы акча короткусу келбеген. Эми мен көбүнчө айтам, мисалы бир нерсеге сөзсүз баары төлөйсүң. Мисалы мен азыр ушул жерге келип бир жарым саат убакыт коротуп сүйлөп атам. Балким мисалы мен бул жерге келбей эле жарым саат убактымды коротпой эле бир жерге реклама кетирип койсом болмок. Мисалы акча төлөсөм, ал жактан балким реклама болот элем, бирок мен бул жерге келип убактым менен төлөп атам. Акча берген жокмун, бирок сиздер менен маектешип, оюмду айтып берип атам, коомчулукка сөзүм жетип атат. Ошондой эле баардык жердин бир мындай төлөмү бар да, накталай болбосо дагы. Курска акча төлөп окуусу келбеген адам өз алдынча отуруп, мисалы күнүгө 5 саат окушу керек. Убакыт көбүрөөк коротушу мүмкүн, э? Ал 5 саат иштесе, балким андан көбүрөөк акча табат беле деген ойдо. Мындай эки тарабын тең ойлонуш керек да. Анан албетте эми баары эле курска акча төлөп окуй албайт. Ошолор үчүн биз дагы ошол пландарыбызды, программабызды ачык чыгарып коелу деп атабыз. Көрүшсүн, окушсун, ошону менен изденишсин. Эң сонун. Турат мырза, ушул эң соңку суроолорубуздан болсун. Сиз өзүңүз ушул тилге күйгөн, кыргыз деп жүргөн адам катары, мисалы 11 жыл кыргыз тили сабак берүү деле бул оңой убакыт эмес. Анан
интернет пайда болгону ааламдашу болуп, кыргыздар өзүнүн түпкү нускасын, кыргыздар өзүнүн баалуулугун жоготуп келатат деп калды да. Анан IT күндөн күнгө дагы өнүгүп келатат. Анан сиз жеке өзүңүздүн оюңузда кандай? Келечекте ушул IT жаатында баш от менен кирип кетип, ааламдашууга тыгыз байланып калып, биз кыргыз өзүбүздү өзүбүз жогото албайбызбы деген суроо. Абдан сонун жана көйгөйлүү суроо болду. Мен ойлойм, тескерисинче ошол биз технология менен журулушсак, ааламдашсак, илимге, билимге басым жасасак, ошондо өздүгүбүздү дагы жакшыраак таанысак керек деп ойлойм. Анткени биз ошол аалам ушунчалык тез өнүгүп атса, дүйнө күндөн күнгө өнүгүп атса, биз ошол өнүкпөй жатып калганыбыз үчүн өздүгүбүздү унутуп бараткан жокпузбу деп кыжаалат болом да. Себеби өнүккөн адам, изденген адам гана өзүн издейт да. Анан ошол айтини үйрөнөм дейби, медицинаны үйрөнөм дейби, аны баягы эски бир китептер менен, ошол эски бир ойлор менен жата бербей, жаңыча ойлонсо, жаңыча көз карашка ээ болсо, дүйнө кантип эле ушинтип өнүгүп баратат десе, ошондо өздүгүн унутпаса керек. Мен байкашымча тескерисинче ошол абдан жакшы өнүккөн, биз ойлогон, мисалы, азыр эле айтып өттүм, мисалы, Эсен Сагынов мырза 10 жылдан ашык убакыттан бери Америкада иштеп, баягы чачты өстүрүп, мындай башкача жүрсө, мен ойлойт элем, бул ушу американец эле болуп калса керек, кыргыз тилди деле унутуп калса керек десем, тескерисинче баягы мен 11 жыл кыргыз тил мугалими болгон, менден жакшыраак кыргыз тилге күйгөн, ушундай патриот, баягы элин сүйгөн, жерин сүйгөн жигиткен мындай жанынан көргөндө абдан суктандым да. Баягы адам ошол баягы изденсе эле өзүн табат да. Өзүн табат деген эмне? Ошол улуту ким экенин, кайдан келгенин, кайда баратканын. Эми албетте бул жерде баягы улутчулдук жаткан жок. Бардык улуттар жакшы, бирок ар бир улут өзүнүн улутун сүйөт да. Орус өзүнүн орусун сүйөт, кыргыз өзүнүн кыргызын сүйүшү керек. Мисалы, биз үчүн америкалык бул кумир эмес. Ошол эле баягы атактуу, белгилүү адамдарды айтып атабыз, алар бизге кумир эмес. Керек болсо баягы аларды эмне үчүн окуп атабыз, эмне үчүн өмүр таржымалын карап атабыз, эмнеге аларды изилдеп атабыз? Бизден, ошол биздин элибизден ошондон жакшыраак адамдар чыксын деп да. Аларды кумир тутуп эмес, бирок алардын ошол жеткен ийгилик жолун үйрөнүшүбүз керек. Эмнеге болбосун? Орустан чыккан кыйын адамдар бар. Америкадан чыккан кыйын адамдар бар, Англиядан чыккан кыйын адамдар бар. Алардын өмүр таржымалын окушубуз керек. Ошолордой болуп, керек болсо, алардан кыйын болуп кетүүгө бизде толук мүмкүнчүлүк бар да. Толук мүмкүнчүлүк бар. Ошону мисалга эле, Японияны эле айтып өтсөк болот да. Кандай технология өнүккөн заман, бирок ошонун өздөрүнүн түпкү нускасын, ошо өздөрүнүн тарых таржымалын калтырып койгон жок. Калтырып койгон жок да. Демек, бизде эле ошондой болсок болот. Мисалы, Японияны үлгү алып, өлкөбүздү өнүктүрүү менен эле бирге, ошол эле учурда, мисалы, мен элибиздин каада салтын, элибиздин үрп адаттарын, мындай үй бүлөлүк мамилелерин, ынтымагын башка эч бир элдикине салыштыра албайм. Европада көп айтышат адамдар, мисалы, капа болбойт экен, жылмайып жүрөт экен дейт, бирок анын бардыгы баягы өздүгүнөн, табиятынан келбеген үчүн көп да угам, мисалы, стресс абдан көп дейт да, жеке адамдык стрессчи. Мисалы, кечке жылмайып жүрүп, көпчүлүккө жылмайып коюп, бирок ичинен машинага отуруп алып кыйкырып стрессин чыгаргандар бар дейт да. Биз андай жасалмай эмеспиз да. Биз, мисалы, керек болсо, жинибиз келгенде кыйкыра да алабыз каршыбызда адамга, бирок таарынышпайбыз да. Эмне болуп атасың деп кыйкырып коюп, бирок мамилебизди уланта берген элбиз да. Ошон үчүн бизде артыкчылык көп болгону, эми ошону баягы өнүккөн өлкөлөрдүн илими менен, технологиясы менен айкалыштырып, баягы адеп ахлагыбызды, мындай жакшы, мындай жүрүм турумубузду илим билим менен айкалыштырышыбыз керек да. Бир эле тармагы болбойт. Ар дайым эки тармакты бирдей алып кетишибиз керек. Эки тармакты бирдей өнүктүрүш керек. Демек, тарыхыбызды, түпкүлүгүбүздү унутпайлы, келечекти көздөй кадам таштай беришибиз керек э. Анда ыраазычылык билдиребиз, ушул таң эрте келип өзүңүздүн суукка карабай убактыңызды бөлүп биздин көрүүчүлөргө чындыгында өзгөчө бир маалыматтар менен бөлүшүп өттүңүз. Биз үчүн дагы өзгөчө бир ачылыштар ачылды деп айтсак, жаңылышпайт болушубуз керек э. Чындыгында ошол биз келечегимде тарыхты окуп эле сыймыкана отура бербестен өзүбүздө тарых жаратышыбыз керек. Мисалы, элдин эсинде калган ошол Айтматов ошол учурдун көйгөйүн, ошол согушту ошондогу кырдаал жазган үчүн дүйнөгө атагын чыгарылды. Ошол эле биздин баатырларыбыз ошол учурга шайкеш келгендиги үчүн, андыктан биз дагы бүгүнкү күнгө заман талабына шайкеш келип, ошол менен өзүбүздүн өздүгүбүздү унутпай,
тарыхый бир инсандардан болуубузга Кудай өзү насип этсин. Андыктан ошол бизге таң эрте келип, жагымдуу маалымат менен бөлүшүп келгенибизден агайыбызга ыраазычылык билдиребиз, агай. Дагы ушундай мындай Кыргыздын бир мыкты уул кыздарын тарбиялап жүрө бериңиздер демекчибиз. Ооба.